Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде жеңил, өзгөчө, аябагандай көрктүү жана албетте пайдалуу салаттардын бири. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге 5-6 даана кызыл чай керек. Сууга кайнатып бышырып алсак болот. Ошондой эле фольгага ороп, духовкага дагы бышырып алсак, албетте даамдуураак болот. Духовканы 200 градуска ысытып, көлөмүнө жараша 1-1,5 сааттай бышырабыз. Эгер өтө чоң эмес, орточо көлөмдөгү кызылчалар болсо 1 саатта бышат. Бышкан кызылчаны арчып, муздатабыз. Эгерде кызылчаны күн мурун бышырып койсок, анда салатыбыз тез даяр болот. Ошондой эле бизге апельсин керек. Апельсиндин кабыгын жакшылап тарчып тазалап, ортосундагы данектеринен дагы тазалайбыз. 4кө бөлүп жана ар бир бөлүктү дагы 2 бөлүп, видеодо көрсөтүлгөндөй туурап алабыз. Кызылчаларды болсо өтө майда эмес, өтө чоң эмес кылып чарчы туурайбыз. Эми салатты аралаштырганга бизге 2 аш кашык зайтун майы керек. Бир аз кара мурч, мен 4 калемпирдин аралашмасын алдым. Чым-чым туз албетте өзүңүздүн татымыңызга жараша. 1 чай кашык бальзамический уксус. Эгер жок болсо кошпой деле койсок болот. Ордуна лимондун ширесин кошсоңуз болот. Жана 1 тишче сарымсакты майда кылып жакшылап аралаштырабыз дагы. Кызылчабызды аралаштырып 5-10 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ошондой эле бизге сыр фета керек. Ордуна брынза деле колдонсок болот. Чарчы кылып туурайбыз. Эми салатыбызды чогулта берсек болот. Эң алдына мен салат жалбырактарын салдым. Ошондой эле руккола, айсберг, пекин капустасы же болбосо башка өзүңүзгө жаккан көк чөптөрдү колдонсоңуздар болот. Андан кийин кызылчаны салабыз. Жана кызылчанын бетине майда тууралган жаңгакты себелейбиз. Андан кийин тууралган апельсиндерди, сыр фетаны өзүңүз каалагандай кооздоп тарелкага салып, бетине дагы ашкабактын данектеринен дагы себелеп койдум. Жана башка кез келген данектердин же болбосо жаңгактардын түрлөрүнөн колдонсок болот. Ошондой эле бир аз көрүк бериш үчүн бальзамический соус менен бетин кооздоп, салатыбызды бере берсек болот. Достор, мына ушундай өзгөчө даамдуу салатты сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, лайк басканды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.